15 үй, 19 уна Крим Төбөл Женго мүлкүн кантип адалдаштырганы аныкталды. Женго кайманаты менен таанымал Крим Төбөл Кадырбек Досонов мыйзамсыз кирешчилерин адалдаштырган деп жаңы кылмыш иши козголду. Бул тууралуу УКМК кабарлады. Атайын кызмат Досонов мурда бир нече жолу соттолгонун жана эч жерде иштебей турганын, анын ичинде бизнеси жоктугун белгилеп өттү. Досоновдун жакын туугандарына жана ага байланыштуу башка адамдарга катталган ар кандай класстагы 19 автоунаа, 15 турак жай жана 35 гектар жер тилкеси сыяктуу көп сандаган кыймылдуу жана кыймылсыз мүлккө ээлик кылган аныкталды. Ошондой эле бир катар курулуш компанияларында каржылап келгени белгилүү болду деп айтылат маалыматта. Крим Төбөлгө карата кылмыш жаза кодексинин 215-беренесинин 3-бөлүмү боюнча сотко чейинки өндүрүш иши башталган. Учурда УКМК тарабынан акча каражаттарынын жана мүлктөрдүн келип чыгуу булактарын аныктоо жана тактоо боюнча ыкчам тергөө иш-чаралары улантылып жатканы белгилүү болду. Тергөө жүрүп жатат. Булак, Спутник KG. Депутаттар Кумтөрдүн ишин текшере турчу комиссия түздү. Курамына киргендер. Жогорку кеңеште Кумтөр компаниясынын ишмердүүлүгүн текшере турган депутаттык комиссия түзүлдү. Мындай сунуш Республика Тажир фракциясынан түштү. Аталган фракциянын төрагасы Жыргалбек Турускуловдун айтымында депутаттык комиссиянын түзүлүшүн профилдик комитет колдоп берген. Башында комиссиянын курамына ар бир партиядан бирден өкүл киргизүү сунушталган. Бирок бир катар депутаттардын нааразычылыгынан улам комиссияны пропорционалдык принцип менен түзүү чечими кабыл алынды. Депутат Дастан Бекешев комиссия түзүүнүн негизги максаты эмнеде экенин сурады. Буга карата төрага Талант Мамытов жана башка бир нече депутат жооп берди. Менин түшүнгөнүм боюнча комиссиянын максаты Кумтөр боюнча бардык маселелерди көтөрүү. Буга чейин биз 16 гектар жерди өткөрүп берүү боюнча маселени көтөргөнбүз. Бирок өкмөт буга карабастан жерди берип салган. Мындан сырткары компания мөңгүлөрдү талкалагандыгы үчүн айып салынган. Бирок кийин иш жабылып калды. Туура комиссия иштеши керек деди Максат Сабиров. Эл өкүлү фракциянын чечимин окуду. Анда компаниянын эрежени сактаган-сактабаганын карап чыгуу зарылдыгы жазылган. Комиссиянын курамына төмөнкү депутаттар кирди. Каныбек Иманалиев, Атамекен, Өмүрбек Бакиров, Рыскелди Момбеков, Самат Ибраев, Айнур Алтыбаева, КСДП, Умбеталы Кыдыралиев, Абдыбек Дюшалиев, Закир Шарапов, Республика Тажирт, Акылбек Жапаров, Бирбол, Осмон Турдумамбетов, Өнүгүү Прогресс, Замирбек Эсенаманов, Урматбек Самаев, Кыргызстан. Комиссиянын курамын жактырып 71 парламентарий добуш берсе, бир депутат каршы чыкты. Булак, Спутник KG. Депутат Садыр Жапаровдун кудаасына нааразы. Бүгүн 17 февралда Жогорку кеңештин жыйынында депутат мамлекеттик миграция кызматынын башчысы Таштанбек Каймазаровдун көптөн бери жыйынга келбей жаткандыгына нааразы болду. Бүгүнкү жолугушуунун күн тартиби миграция маселелери боюнча Кыргызстан менен Казакстандын ортосундагы кызматташтык жөнүндө документти ратификациялоо каралган. Документти миграция боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасынын орун басары Самат Токтоболотов тааныштырды. Депутат Бейшеналы Нурдинов орун басарга кайрылып, бул орун басар көптөн бери келип жатат. Эмне үчүн дайыма сиз келесиз? Жетекчиңиз барбы деп сурады. Токтоболотов: ооба, жетекчим бар, бирок мени жиберишти деп жооп берди. Жетекчи өзү келиши керек, сиз орун басарсыз, дайым эле жетекчинин ордуна сиз келип жүрөсүз деп кошумчалады Бейшенов. Туура айтасыз, мен жетекчиге айтам деп чиновник макул болду. Эске сала кетсек, мамлекеттик миграция кызматынын төрагасы Таштанбек Каймазаров Мекенчилик партиясына Жогорку кеңештин депутаттыгын шайлоого катышкан. Факт-чек KG басылмасынын маалыматы боюнча ал Садыр Жапаров премьер-министр болуп турганда кызматка дайындалган. Президенттин кудаасы. Булак, Факты KG. Муфтийликке талапкерлерди каттоо башталды. Кыргызстандын мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчилигине талапкерлер 17 февралдан тартып 17 мартка чейин катталат. Бул тууралуу муфтияттын сайтында кабарланды. Маалыматка караганда, Кыргызстан мусулмандардын муфти кызмат ордуна талапкерлерди каттоо боюнча каттоо жана аттестациялык комиссия түзүлүп, токтом менен бекитилди. Токтомго ылайык 5 апрелде Кыргызстан мусулмандардын 7-курултайы өтөт. Талапкерлерди каттоо жана шарттары бар. Муфтияттын каржылык ишмердүүлүгүнө байланыштуу териштирүү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте жүрүп жатат. 12 февралда муфтияттын башка эсепчиси 2 айга камакка алынган. Булак, Азаттык. Жапаров Максат Ажынын ордун бирөөгө убадалаганбы? Президенттик аппарат жооп берди.
Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгынын мурдагы жетекчиси Максат Ажы Токтомушевдин кызматтан кетишине өлкө жетекчилигинин эч кандай тиешеси жок. Бул тууралуу президенттин маалымат катчысы Галина Байтерек билдирди. Белгилей кетсек, социалдык тармакка аудио жазылма тарады. Анда белгисиз киши Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров ага муфтийдин ордун убадалаганын айткан. Ошондой эле жогорку кеңештин экс-депутаты Арзыбек Бурханов менен дагы башка адамдар Максат Ажыны мыйзамсыз негизде кызматтан алып салганын белгилеген. Соц тармакка тараган аудио жазылмадагы маалымат чындыкка дал келбейт. Ал чагымчыл мүнөздөгү материал. Садыр Жапаров экс-муфтий Рахматулла Эгембердиев менен жолуккандай эмес, убадалагандай эмес, деди Байтерек. Президенттин маалымат катчысы кайсы бир күчтөр коомчулукту дүрбөлөңгө салууга кызыктар болуп жатканын кошумчалады. Булак Спутник KG. Өкмөт жогорку окуу жайлардын контракт баасын арзандатууну карап жатат. Кыргызстандын өкмөтү жогорку окуу жайларда окуган студенттердин контракт баасын арзандатуу маселесин карап жатат. Бул тууралуу премьер-министр Улукбек Марипов Facebook баракчасы аркылуу билдирди. Президент Садыр Жапаров тапшырма берген болчу. Биз ал боюнча иш алып барып жатабыз. 2020-жылы жогорку окуу жайлар, мектептер окуучулар менен студенттерди аралыктан окутушту. Азыр деле онлайн форматта окуп жаткандар бар. Окуу жайлар жетекчилери болжол менен 1000 сомго эле жеңилдик беришиптир. Бирок биз буга макул эмеспиз. Маселени карап жатабыз, деди Марипов. Ал чечим кабыл алынары менен маалымат берүүнү убадалады. Булак Спутник KG. Россияда 1 жашар кыргызстандык каза болду. Россияда батирде ваннага жуунуп жатып, кыргызстандык аялдын 1 жашар баласы чөгүп кетти. Бул тууралуу орусиялык маалымат каражаттары жазып чыкты. Кырсык дүйшөмбү күнү кечинде болгону белгилүү болду. Кыргызстандык 26 жаштагы келин уулун ванна бөлмөсүнө жуунтуп, бир азга жалгыз калтырган. Кайтып келгенде ымыркай сууга тумчугуп калган. Учурда окуянын чоо жайы иликтенип жатат. Булак Факт KG.